Азыр кайра oldu. Так. Замир, я тебя отправил. Замир. Замир, мен сага жиберейдим. Чусубалиева Алима дейт. Не болуп атат мынау? Ошол Эмакомдун алкагында берилип аткан түз эфирлер болот эле. Азыр болсо мен жакшы болуп калды болуш керек. Замир, ты где? Да. Так, анча урматтуу Facebook колдонуучулар, мен азырынча айта берейин, жандан бери уже что-то бияктан шум чыгып атат. Замир экөөбүз ошо өзүбүздүн долбоорубузду ачканбыз. Бүт соттор боюнча кандай иштер жүрүп аткан, ар бир иш боюнча түзөлүп дейбиз. Азыр дагы айтып кете турган нерсе, мен Эмаком катары Эмакомго эмне чабуулдар болуп атат, ким чабуулдарды, ошолор боюнча айтып берейин деген оюбуз бар болчу. Эмне себептен Замирди, анткени Замирдин колунда азыр бүт аудиторский проверкалар өткөн, ким канча акча алган, ким канча карыз болгон деген бүт баарын чыгып атат. Сооронбай Шаримбековдун маалында ошол жерде өтө мындай аты чыккан жигит, андан тышкары Алмамбет Салиев дейт. Анан ошондон тышкары тиякта бандиттер менен опугылар менен коркутуп, опугылардын негизинде коркутуп, ошол жерде Ош шаарда мындайча айтканда Оштун кудайы деп мен баягыда айткан болчумун, анткени мага ошондо айтып атышат бүгүнкү күнү ошол киши. Андан ошондо ошол киши арматура да бериптир, акча да бериптир, ал арматура акчасын алып туруп дагы 10 эсе, 100 эсе кымбатыраак алыптыр. Эмне себептен бүгүнкү күнү Эмакомдун үстүндө момундай алкагында ошондой ызы чуулар жүрүп атат? Анткени деген ошондо 24 жашта экен, жаш бала экен, ошону бандиттер менен коркутуп, ошондо спортсмендер менен коркутуп, офистерине кирип башаягы $8,5 миллион окаттын квартиралар менен, машиналар менен, бардыгы менен, бүт бардыгы менен алып туруп нөлгө чүрүп салыптыр да. Анан биз деген сразу азыр Эмакомду сразу айта кетейин. Эмаком боюнча могу дольщиктердин вопросторубузун айтып аткан жерибиз жок. Биякта Эмакомдун ишин биз толугу менен алып, монда азыр аудиторский проверкалар жүргүздүк. Действительно ошол жерде Аташев деген бир киши бар экен. Ошол киши арматура берчикен, стройматериал берчикен, акча берчикен, башагы $1,5 миллион ошондой четинен берип, кайра алып, кайра берип ушундай эмелер. Толугу менен ошол Аташев Ашым деген киши экен. Ошол деген ошону уже $1,5 миллион эсебинде болгон нерсени башаягы $8,5 миллион окат алып коюптур. Ошолордун негизинде булар андан тышкары дагы бөлөк жигиттер болгон. Ошол жигиттердин аркасы менен булар үркүтүүлөр менен ошо башаягы 10 миллиондон ашыгыраак окат алып коюшуптур да. Ошон үчүн ошол окаттын эмеси менен булар ошол үйлөрдү аягына чейин бүтүрө албай калыптыр. Мына азыр болсо андан тышкары ошол эле азаптын арасында да бир кызык нерсе бар да. Ошол жакта өзүлөр момунда койгон директорлор, тияк бияктардын баарын коет экен. Алар болсо чабыштырып аягында алар дагы абдан нөлгө түшүрөт. Бирок бүгүнкү күнү ошол жакта Эмакомдун аркасы менен акча таап алып, ошолордун акчасын эметип алып туруп, ошо элдерди үгүттөп, Ошто болуп атат, Жалал Абадта болуп атат, ошолорду үгүттөп, эмелерге чыгарып, митингтерге чыгарып, мына Эмаком тигинден болду, мындай болду деп эметип атат. Бирок мен ойлойм, ал деген именно
кылмыш ишинин алкагында баары чечилет. Андан тышкары азыр бөлөк топ граждандык иштери менен полностью алек болуп атат. Мен айта кетет элем, ушу жерде баса белгилеп кетет элем. Биз деген мурда деген эми Жусуповдор кайрылыптыр, ошондо деген Жусуповдор кайрылганда Ош областынын прокуратурасы бул ишти жаап салыптыр. Эми мында ошондон чыккан сөз экен да, мен эми аны Оштун кожоюн деп мен билбейм, мага ошентип айтып келишти. Ошол жерде Аташев деген киши баш аягы $8,5 миллион ошондо алып коюптур. Эми бүгүн болсо момундай митингтерди уюштуруп аткан ошол жакта дагы директорлор, дольщиктер чыгарып алып туруп, дольщиктерди үгүттөп атат. Дольщиктерди үгүттөп, заявление жазылат, тигилерди каматалды деп. Бир гана нерсени түшүндүрүп кетсе болот, ошол дольщиктердин арасынан чындыгында дольщиктер бар экен, ошол дольщиктердин азыр эмесин ошо Жусуповдор чечип атат. Ошону чечтирбеш үчүн атандай атайлап ушуна митингтерди уюштуруп, чечтирбеш үчүн ошо мелисти кайра каматып, чечтирбеш үчүн ошол жакта бир директорду каматып, иш кылса элдин акчасын эптеп бербесин аракетин кылып аткан бир өзүнчө бир топтор, күчтөр пайда болуптур. Ошол эле Эмит Жусупов болобу, Эмакомдун владельци, мурдагы владельци. Азыр булар эптеп ошол жерде тыйын таап эптеп бүтүрүп атат үйлөрдү. Эртең күнү ошол үйлөр бүтпөй калса, дагы ошондоз үчүн. Ошонун негизинде биз деген кимге кайрылдык? Биз кайрылдык, генеральный прокурордун өзүнө кайрылдык, генеральный прокурорго барып туруп бүт мыйзамдуу документтердин баарын көрсөттүк. Андан тышкары ГКМБга Жусуповдун атынан как представитель заявление жазылды, толугу менен момундай баланча кишилер момунча $8,5 миллион момундай коркутуу, үркүтүү жол менен акчанын баарын талап кылып, машинелей, квартиралап, акчалай алып кеткендер болуптур. Азыр ошолордун баардыгын коюп койсо, ошолордун баарын алып келип койсо, ошо Эмакомдун үйлөрү бүтөт эле, дольщиктердин суроосу. Могу жерде дагы белгилей кете турган нерсе, дагы бир жолу айтып кетейин. Курманкул Зулушевка барып эметкенде, Курманкул Зулушев Ош облус прокуратурасына, анан жана Ош шаар прокуратурасына мындай мыйзамдуу карагыла деп туруп абдан мындай талапты коюп атат. Анткени генеральный прокурордун өзүнүн талабы мындайча айтканда, бул ошол жерде жашаган дольщиктердин талабын чечкиле деген ошол бир жол таап туруп, ыкмат таап туруп, ошонун негизинде силер деген ошол жерде үйлөрдү бүтүрүлө, карапайым эл сыздабасын деп туруп, генеральный прокурор ошону толугу менен мыйзам жолуна түшүрүп туруп алгыла дейт. Ошо мыйзам жолун алалык деп жакшы эле аракеттенип ГКМБга арыздар менен кайрылсак, ГКМБнын оперлери карап, тиякты жыйнадык, бияк жыйнадык деп туруп, алып туруп Ошко жибериптир. Анан мага кагаз келет, Ош ГКМБ, Ошки ГКМБ кетти деп туруп. Азыр ГКМБнын, Оштун ГКМБсин текшертсек, Оштун ГКМБсинде мындайча айтканда аякта бул материалдын жыты да жок да. Эми ошол жыты да жок болгондон кийин уже билбейбиз, эмне кыларыбызды билбей калдык. Анткени все-таки эми тияктан бирөөсү $8,5 миллион урдаса, бирөөсү $1,5 миллион алып коркутуп үркүтүп албаса, тет жерде үй пүйлөрүнө чейин алып коюшса, особняктарына чейин алып коюшса, буларда акча бар. Акчанын күчүнө салып туруп, ошол жерде бирөөлөрдү мындайча айтканда кырышып аткандай болуп атат. Мен ошон үчүн Замирди сураганым ошол болчу. Замир экөөбүздүн чыккан долбоорубуз, биз аттарын айтабыз. Төргөчүлөрдүн аттарын, прокурорлордун аттарын толугу менен атайбыз. Ким тоскоолдук кылып аткан толугу менен атайбыз деп туруп, ошондой долбоор чыгарганбыз. Эми болсо ошол долбоорубузга мындайча айтканда долбоор чыгарсак, азыр атайлап эле бирөө мындайча айтканда түшөт да телефондорду бүлүк чыгарып атат. Эми Замирде эми өзүнүн эмесине чыгарат. Ошол жерде дастан курулуш боюнча, Эмаком боюнча азыр толук аудиторский экспертизаларды өткөздүк. Кандай эмне кеткендерин баарын
тактап чыктык. Действительно Аташевтар башаягы 7 миллион 800 бирдемеге башага ошондо ущерб алып келиптир. Андан тышкары дагы бир жыйыт бар, анын атын атабай турайын, анткени ал жыйыт азыр биз менен мындайча айтканда түз байланышка чыгып, ошо түз байланышка чыгып туруп, азыр мен эми бияктан эсептешели, эсептешип туруп, лишний кетсе лишнийин берейин деп туруп, уже өзү мындай чыкты. А бирок тиги урматтуу Аташевтар, наоборот, биякта элди үгүттөп атат деген азыр ушактар жетти. Бүгүн атайын ушундай ушактар жетти, что ошол жакта Аташевтар болуп атабы, же ошол жакта дагы бирөөлөр болуп атабы, ошолордун бардыгы тиякта ошол жакта директорлор, мурдагы эконом ошол директорлор дагы элдерди үгүттөп эптеп чыккыла, тинтикиле каматкыла деп туруп үгүттөп атат. Урматтуу дольщиктер, алданбай туруңуздар. Ал Эмакомду каматып же эметип кеткенден силер үйлөргө ээ боло албайсыңар. Андан көрө мына азыр териштүүлөр башталды. Ошо териштүүлөрдүн негизинде ошол үйлөрдү мына биякта мындайча айтканда биздин бийликтегилер дагы абдан айтып атышат, бүт биринчи очередь ошол эмелердин иштерин бүтүрүп бергиле, ушул дольщиктердин эмесин ызы чыгылбай, карапайым элди карап бергиле деп, андан жакшы момундай эмелерди жардам беребиз дегендей кылып атат. Бирок мен тиги Жолдош Аташевти мен жамандабайм, мен ал кишини тааныбайм, мен ал киши менен эч качан эч кандай мындай эметкен жокмун. Бирок иштин колубуздагы турган, мен как юрист катары колубузда турган экспертиза, аудиторский проверкалардын негизинде ошол кишиге айтып кетет элем. Мына 1,5 миллион, 1 миллион 840 миң доллар башаягы силердики берип аласа бересеңер болуп жүрүптүр. Ошол аласа бересеңердин орто эсеппен мындайча айтканда 7 миллион 800 миң долларга башаягы оокаттар алынып калыптыр. Ошол мен сизди ошон үчүн жамандаган жерим жок. Сиздин бирок биздин долбоорубузда биз аттарын атайбыз, айтканмын. Ошон үчүн ошол аттардын негизинде айтып атам. Урматтуу Оштун ГКМБси, силерге материалдар келген, толугу менен келген деп бияктан центральный аппараттан айтылып атат. Силерге келген. Эмне үчүн ошол Оштун ГКМБси бул иш материалдарын алып чыкпай атат? Мына бүгүн эле Ош прокурору менен, Ош областын прокурору менен, андан тышкары Ош шаардык прокурору менен, алар менен толугу менен мындай бүгүн абдан звонить этип алардан билдим, прокуратуралардан. Алар айтат, андай материал вообще келген эмес дейт. Тада эси келбесе, анда эмесе кимиси катып атат. Центральный аппаратта төргөчүлөр катырып эме оперлер катып атабы, жибербей атабы ишти, же Оштун ГКМБси ошол ишти деген катып алдыбы деп ошондон күнөм санап атабыз. Ошондуктан биз ошон үчүн баягы айтып кеткем, Оштун хозяин деп мага бирөө ошентип айтып келди, Оштун хозяин деп. Мен атын атабай эле коеюн дегем, мен Оштун хозяин деп айта албайм ал кишини. Бирок иштин мындай кагаз иретинде болгон материалдардын негизинде ошол киши өтө эле көп ашыкчасы менен алып коюптур. Ошол ашыкчасы менен алып койгон үчүн Эмаком компаниясы бүгүнкү күнү үйлөрдү толугу менен бүтүрө албай атат. Бүтүрө албагандыктан азыр элдер наразы болуп атат. Ошо элдердин мындайча айтканда элдердин көйгөйүн чечип, карапайым элдерге ошо үйлөрдүн баарын берсеңер, андан жакшы болот эле деген жакшы мындай ой максаттар менен мындай кайрылат элем да. Андан көрө мындай ызы чуу кылбай эле ошол жерде санашып, олтуруп алып эсептешип, ошол жерде мындай компьютерлар видео бар экен, мен өзү көрдүм. Ошо офисине келип алып туруп компьютерди тепкилеп компьютерди онтоп спортсмен балдар кирип кыйкырып чыкканы, аны көрдүм. Ошондуктан азыр анан тияктан азыр элдерди уюштуруп атыптыр. Жалал Абадтан элдерди уюштуруп атыптыр, Оштон элдерди уюштуруп атыптыр. Анан ошол жакта митинг кылгыла, тинтикиле, мынтикиле каматкыла деп туруп. Мына дагы ошол кишилерге уюштуруучуларга айтат элем.
урматтуу уюштуруучулар, силер андай уюштурбагыла. Силер мыйзам жолуна түшкүлө. Мыйзам жолуна түшүп туруп, азыр момундай териштүүлөр болуп атканда ол тууралуу эсептешкиле. Ол тууралуу эсептешип туруп, карапайым элдерге, ошол жерде акчасын берген элдерге үйлөрүн толугу менен бүтүрүп бергенге, мындайча айтканда жардам берди деп, ошондо кайрылып кетет элем. Бирок силер аңга карабастан, мен уже мындайча айтканда азыр уюштуруучулардын азыр аты жөндөрүн мага уже жыйнап атышат. Ал аты жөндөрүн эмки эмеде айтамын. Ошол уюштуруучулардын ат жөнүн айткандан кийин эмне себептен алар жасап атат, аны дагы айтканга барабыз. Анткени ошолор дагы квартираларды тияка бияка чампалап эптеп элдин акчасын алып чөнтөктөрүнө кымтыгандар да бар арасында. Ошолор кымтып алып туруп, элдин баарына квартиралар тияка бияка берип салып туруп, мына ошондой ызычууга алып келип атат. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү ГКМБ структурасы бүгүнкү күнү абдан жакшы иштерди кылып атат. Тем более ОПГлар менен связаны болсо, ошол жерде ОПГлар менен связаны болгон эме далилдер толугу менен бар, кагаз иретинде бар. Спортсмендер келип туруп, бир спортивный клуб бар экен, ошол спортивный клубдун спортсмендери келип туруп, ошол жерде коркутуп бүркүткөнү бар. Сооронбай Жээнбековдун маалында бир өтө аты чыккан жигиттин да аяк боюнча дагы маалымат бар. Ошонун негизинде ошол негизлердин баарында ушундай бир чоң териштүүлөр болот. Мына ошонго азыр эметип атабыз. Бирок териштүүлөрдү жүргүзүп уже баштап, жакшы эле баштап атсак, ошол териштүүлөргө мындайча айтканда бизге деген бирөө тоскоолдук кылып атат. Тоскоолдук кылып, ишибиз ортодо иштер жоголуп кетип атат. Ортодо деген ГУВД, шаардын ГУВДсы тиги иштерди алып коюп туруп, көп договорлор табылбай калып атабыз. Андан тышкары граждан кредитинде берсек, аяктан дагы тоскоолдуктар болуп атат. Эптеп эле бирөө абдан бир кызыгуусу менен эптеп ошол үйдү, ошол эмакомду баарын каматып туруп, ошол үйлөрдү эметпей, баягы эле биз ызы чуунун үстүнө калып калабыз. Простой карапайым элмен. Урматтуу ошол жерде карапайым, ошол жерде акчаны берген дольщиктер. Мына реалдуу түрдө силерден кимге канча акча алып келсеңер, ошондо квитанцияларыңарды алып келсеңер, ошо квитанциялар негизинде деген договорларды алып келсеңер, ошо договорлар деген госрегистринен өтүлгөн договорлар болуп, ошол через кассу өтүлгөн договорлар болсо, пожалуйста, проблем жок. Ал боюнча силерге эч ким эч кандай претензия айта албайт. Бирок кээ директорлор кассага киргизбей акчаны, ошону алып туруп договорларды, мындай фиктивный договорларды кылып, эптеп тияктан бияктан тыйындар жыйнап жеп кеткендерге дагы айтып коет элем. Азыр мурдагыдай убакыт эмес. Азыр деген териштүүлөр болот, башталды. Ошол териштүүлөрдү аягына чейин чыгабыз. Андан көрө ошол Жусуповдорго чыпкыла, бухгалтерлер менен эсептешкиле, Дастан курулуш менен эсептешкиле, ошонун негизинде балким мындай териштүүлөр катуу кетпейбиз. Бирок мыйзам бүт документтерди карап чыктык, экспертизаларды кылдык, аудиторский экспертизаларды кылдык, бухгалтерский экспертиза кылдык, судебный экспертизалардын баарын кылдык. Алардын баарында мындайча айтканда баш аягы $8,5 миллион, анан кийин дагы бирөөнүкү 1,5, ошондо $10 миллион монтуп туруп коркутуу үркүтүү жолу менен мындайча айтканда алып кетип калган. Ошондон урматтуу Facebook колдонуучулар, мен туура түшүнгүлө, мына Замирге такыр эмеге чыга албай атабыз. Телефонум что-то туура эмес, шум болуп атат. Ал Замир чыкса жакшы болот эле. Замир көрүп атсаң, дагы бир аракеттенип көрөлү. Кел, дагы жиберип, дагы бир аракеттенип көрөлү, Замир. Бир эметип койсоң. Мына отправлено болуп турат, бирок Замир албай атат что-то. Замирдин да телефону эметип алат окшойт. Ошондуктан биз ошо мен сөзүм жөнүнө сөз болуп калбастан, Замирдин колунда бүт момундай пакеттерден бир 10 экспертизалар турат, момундайдан бир 10 чактуу
папка бар, ошолордун арасында бүт экспертизалар өткөн. Ошон үчүн такыр эле Эмакомдун азыркы руководствосуна азыркы могу депутат Эмил Жусупов дегенди көп катуу кодолой бербегиле, алар инилерин да кодолой бербегиле, анткени териштүүлөр башталды. Ким кандай эметсе да ошолор өзлөрүнүн акчасын алат го деген ойдундамын. Азыр ошо жакшы нукка түшүрөт. Мына азыр Замир что-то албай атат. Замир, Жанат, если у тебя возможность, Замиру позвони, пускай он зайдет сюда в эфир, еще один раз попробуем. Замир деген. Замирде бүт материалдар бар. Ошону кыска нускалай айтып койсо, Замир көрсөтүп кагаз ретинде мен сөзүмдү мындай жөн эле сөз кылбай эле документтин негизинде көрсөтүп берет элек. Эми азыр Замир менен чалышсам, Замир айтат, мен машинеге кирип кеттим дейт. Азыр просто эфир болбой калды, могу телефон немелери болбой калгандан уже как бы эмете албай калдым дейт. Подключение медленный болуп атат. Эфирди ошондуктан урматтуу Facebook колдонуучулар, ушу Эмаком компаниясы боюнча да ошондой кыска маалыматтарды айтып кеттик. Эртең бүт ошол жерде ким канча алгандарын баарын далилдеп беребиз, карап беребиз. Эми бүгүнкү күнү мына Камчы Кыдыршайыч кайрылып кетти. Камчы Кыдыршайыч ошол жакта ОПГлардын аттары менен анан тиги Жээнбектин маалында бир өтө мындай чоң, эми атын атап эле коеюн, тиякта Алмамбет Салиев деген жигит бар эле. Ошонун да аты чыгып атат. Ошолордун аркасы менен ушундай Ошто ушундай Эмакомду нөлгө түшүргөн ушундай жигиттер бар. Мен ал жигиттерди коркутуп аткан жерим жок, алар жамандап аткан жерим жок, мен аларды тааныбайм. Бирок азыр ушу Эмакомдун алкагында козголгон иштер боюнча абдан туура расследованиялар болсо, мына Кудайым буйрса, генеральный прокурор деле айтты, мына карапайым элди мындай жардам берип койгула деп айтты. Ошол карапайым эл дольщиктердин баары ызы салбай, ошолордун иштерин бүтүрүлө деген. Бирок бүтүрүүгө жакса ушул уголовный иштер козголуп кетсе жакшы болот эле. Бирок что-то козголгонго көзүбүз жетпей атат. Бирөө тоскоолдук кылып атат. Эми азыр Ош областтык прокуратурада текшерип атат, Ош шаардык прокуратурада текшерип атат. Каякта бул иштер кеткен. ГКМБге барсак, центральный аппарат бул ишти кетиргенбиз дейт. Ош ГКМБси бул ишти алган жокпуз деп кайра ушундай сөздөр болуп атат. Урматтуу Facebook колдонуучулар, биз деген аз айтып атабыз, баягында айтып кеткенбиз. Биз деген бул өзүбүздүн долбоорубузду, Замир экөөбүздүн долбоорубузду биз деген муну бирөөгө каршы болуп же деп айткан жокпуз. Ушул долбоордун негизинде биз ушу элди ушу юридический грамотностька үйрөтөт, практика түрүндө биз ушундай юридический грамотностька эртеңки күнү ошол жактан карагыла деген. А бирок дагы могу именно кайра кайталанып кетейин, Эмаком боюнча именно ушундай болуп атат, что буларды бүгүнкү күнү Эмаком ушундай акыбалга түшүп калгандагысы бул деген мындайча айтканда ОПГлар менен коркутуп, спортсмендер менен коркутуп, офисине келип туруп эмелер тепкилеп, баарын эмете алып туруп, башка ушундай акчаны нөлгө түшүрүп туруп, Эмакомду бүгүнкү күнү нөлгө түшүргөндөгүн ошолор. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ушу Камчы Кыдыршайыч, сиз да мындай контролго алып койсоңуз, Курманкул Токторович, сиз да контролго алып койсоңуз, сонун болот эле. Бирок айла жок, биз бүгүн ушу элге кайрылыш керек болуп калды. Ошонун негизинде, урматтуу достор, Facebook колдонуучулар, ушуну менен түз эфирди токтотоюн. Анткени деген мына бүгүн могу кичине телефон менен кичине туура эмес болуп калды окшойт. Эмкиде мына эртең Замир экөөбүз чыгабыз, ошолордун документтерин баарын көрсөтүп беребиз. Ошон үчүн жакшы алыңыздар, аман болуңуздар, түнүңөр бейпилдүү болсун. Алга Кыргызстан.